Бүгүнкү ушул көп балалуу үй бүлөлөрдү мен жек көрөм деп өзүнүн баракчасына жазгандыгы бул аша чапкандык деп эсептейм. Ассаламу алейкум урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Мен жарандык активист Аманбол Бабакулов. Бүгүнкү ушул биздин мэрияда иштеп жаткан Гуля Алмамбетова боюнча өзүмдүн пикиримди билгизейин деп чечтим. Урматтуу Азиз Эмилбекович, мен сизге кайрылуумдун себеби сиз тез аранын ичинде ушуга окшогон өзүңүздүн кызматкерлериңизге чара колдонуп кызматтан кетирүүсүн талап кылабыз. Себеби буга чейин деле Гуля эжекебиздин сөгүп келгенин биз ушул убакытка чейин баягы чыдап угуп келдик. Макул, минтип сөгүп атыптыр, антип сөгүп атыптыр, жумуштан кыйналганынан сөгүп атыптыр деп абдан чыдап келгенбиз. Бүгүнкү ушул көп балалуу үй бүлөлөрдү мен жек көрөм деп өзүнүн баракчасына жазгандыгы бул аша чапкандык деп эсептейм. Кыргыздар көбөй албай жатсак, көп балалуулар эмне үчүн ушундай көбөйөсүңөр, я ненавижу деген сөзү бул бир эле мен эмес, жалпы кыргыз элине абдан бир таасирленте турган бир чоң сокку болду деп эсептегим келет. Ошондуктан урматтуу Бишкек шаарынын мэри, бул боюнча сиз тез аранын ичинде чечим кабыл алып, Гуля Алмамбетованы жумуштан кетирүүңүздү талап кылабыз. Эгерде бул талаптар ишке ашпай турган болсо, акция өткөрүп, карантинге карабастан мен митингге чыкканга даярмын. Эмне себептен бул Гуля Алмамбетова кыргыз мамлекетинин көп үй бүлөлүүлөрдү минтип мазактайт. Мен дагы көп үй бүлөлүүлөрдүн катарына кирем. Менин дагы 4 балам бар. Эмне себептен биз балалуу ар бир баланын өзүнүн ырыскысы болот. Ар бир жаралган кыргыз мамлекетинин наристе бул дүйнөгө ырыскысы менен келет. Гуля Алмамбетова өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берип жатабы, же болбосо ошончолук Гуля Алмамбетова ушунчалык силер жумушту жүктөп койдуңарбы, аны кыйналтып, элдерди кыдыртып, гумпомощь тараткандай. Эгерде Гуля Алмамбетова ушундай баягы кыйналып аткан болсо, жумушун таштап кете берсин. Иштейм деген адамдар көп. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алмамбетова кыргыздардын көбөйүп жатканын көрө албастык менен Төрөп Баатыр энелерибизди шылдыңдаганын мен өтө одоно деп эсептейм. Гуля эжебиз Бишкек мэрияда иштегенге эч кандай акысы жок. Эгерде балдардын көбүн каалабаса, анда Москва мэриясына барып иштеш керек да. Ошондуктан мен дагы айтарым, Гуля Алмамбетова өткөндө да кыргыздарды ушундай бир шылдыңга алган билдирүүлөр менен чыккан. Бул Азиз Суракматов ушуларга карабай иштетип аткан үчүн мен Азиз Суракматовду отставкага кетүүсүн шаарды кыргыздын патриоттору башкарыш керек. Балкондо, теплицада өскөн жигиттер Бишкек шаарын башкарганга алы келбейт экенин көргөзүп жатат да. Суракматовдун ордуна Балбак байкебиз иштесе туурараак болот деп ойлойм. Анткени Балбак байкебиз ошол айылда, шаарда, ар кайсы кыйынчылыктарда, жакшылыктарда башынан өткөргөн. Суракматов болсо балкондо чоңойгон жана теплицада өскөн, кыргыз тилин дагы билбейт. Кыргыз тилин билбеген адамдар Бишкек мэриясында отуруп алып туруп шылдыңдап жатканы өтө одоно көрүнүш. Мынакей азыр дагы жазып жатышат. Нарындык бир туугандарым айылдагы арактарга каршы чыгып сатылып аткандарды токтотуп жатса, бир топ шаардагы адамдар жапайычылык деп шылдыңга алып жатышат. Мен айтат элем,
Алар жапайычылык эмес. Алар туура кылып жашашат. Эгерде мамлекет өзүнүн элдерин келечегине кам көрбөй турган болсо, анда элдер өздөрүнүн келечегине өздөрү кам көрүшүш керек. Алмаз Шаршенович 10 граммдан ичип койсо, аны алкаш дедик. Ичпейбиз болду, эми бул арак жаман экен деп аракка каршы чыгып аткандарды жапайы дедик да. Жапайы дедик. Андай болбойт. Айылдыктарды болсо силер мырксыңар дейт. Мына кечөөнү дагы шаардык кыз айылдыктарды ушунчалык тебелеп тепсеп сүйлөгөн сөздөрдү именно бүгүнкү НПОлор, жанагы Мамытов, омбудсмен, ошолор колдоого алып чыгышты. Ушулар менен билип жатат, булар айылдыктарды жек көрөрүнчү. Канчалык тилдеп атса дагы, шылдыңдап атса дагы колдошуп жатышат да. Булар болсо отуруп алып, айылдан келген картошканы, унду, майды, алманы жакшынакай жешет, жийиркенишпей. Бирок өздөрүн жаман көрүшөт экен да. Балдарын жаман көрүшөт экен. Өздөрүн мырк дешет. Балдарын болсо жанагындай кылып шылдыңды алышат. Арактарды ичпей истесе жапайы дешет. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, биз кризисти 90-жылдан бери башыбыздан өткөрүп келатабыз. Биз өкмөттүн оозун карап отурбайбыз. Казактар, өзбектер, тажик, Россияда болчу. Кыргыз өзүнүн киндигин өзү кесип келген эл. Эгерде мамлекет жоопкерчиликке алып, элдерди, айылдык, башка бир элдерди коргой албай турган болсо, элдер өздөрү жоопкерчилигин алып туруп коргош керек. Аксакалдар кеңештери, айылдык кеңештери иштеп туруп, мамлекет өзү коррупцияны токтото албаса, элдер токтотуш керек. Мамлекет өзү кийиктерди атканга уруксат берип жатса, анда ар бир айылдагы адамдар өздөрү токтотуш керек. Анткени тоолордун астында өздөрүнүн айылдары бар, ата бабасы баскан жер. Эгерде мамлекет жапайы жаныбарларды, кыргоолдорду, кекиликтерди коргой албай атса, суудагы балыктарды колгой албай атса, анда айылдыктар өздөрү коргоого алыш керек. Коргоого алыш керек. Өзүбүздүн келечегибиз үчүн. Бүгүнкү күнү ар бир адам ойлоно турган учур келди. Парламентке, өкмөткө, президентке эмне кылат экен деп күтүп отура турган учур өтүп кетти. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, кыргыздарым, биз аз элбиз, биз көбөйүшүбүз керек. Анткени ар бир бала төрөлгөндө өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт. Аны бирөө бакпайт. Ошондуктан эгерде байыбыз десек, анда элибиздин саны көбөйүш керек. Баатыр энелерибизди багып, сыймыктанышыбыз керек. Аларды шылдыңга албастан. Ошондуктан мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетем. Азиз Суракматовдун отставкасын талап кылам. Ордуна айылдан чыккан Балбак Төлөбаев келсе, туура болот деп эсептейм. Жана ар бир айылдык, шаардык, жогорку кеңеш шайлоодо урматтуу элим, келечекти кароо менен, ошондой бир келечекти ойлоо менен шайлайлы, бир кандайдыр бир аз тыйын үчүн, арак үчүн, чай же бир группа үчүн добушту бербей, терең ойлонуп туруп, эртең келечегибизди куруп кетет деген командага, группага, кандидаттарга жардам берели, колубуздан жардам берели, тыйыныбыздан жардам берели. Кандай колубуз келсе, ошого жардам берели. 100 сомдон, 1000 сомдон алып, алардын чайын ичип, шайтандай болгондо жанагы ырчыларын алып келип олтуруп, көргөзүп туруп, бир күндө алдап кетип,
келечекти талкалап аткандарга бүгүндөн баштап жок деп айталы. Жок. Кыргызстандын келечеги ар бирибиздин колубузда. Ар бир айыл, ар бир шаар, район отуруп алып туруп кеңешиш керек. Бир кишини шайтан алдап кетет, а бир топ кишини алдай албайт, алар жамаат болот. Аллах Тааланын жардамы жамаатка келет деп пайгамбарыбыз айткан. Буга чейин Аллах Тааланын жардамдары пайгамбарларга келген болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кийин Алланын жардамы жамаатка келет. Кеңешке келет, машварага келет. Ушуну баарыбыз кеңешели, машвара кылалы. Үйдө отуруп алып, жеке бир кичине тыйынга, жеке бир кичине бир чайга алданып келечегибизди талкалабайлы. Баарыңыздар менен чогуу бирге татыктуу мамлекетти куралы, өкүнбөй турган бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.